2010 жыл 7 апрель авторитардык режимге каршы күрөшүү ал кездеги оппозициянын башын бириктирген эл өзүнүн миссиясын аткарды. Бакиевди тактан кулатып, бийликти оппозициянын колуна өткөзүп берди. Өкүнүчтүүсү 90 жакын эр азаматыбыз окко учуп, бир тобу оор жаракат алышты. Кийинчерээк убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү мародёрлук, банк ячейкаларынын тонолушу сыяктуу иштерге жол бергендиги айтыла баштаган. Айрымдары ошол учурдан пайдаланып байлык топтоого жетишкен деген макалалар жергиликтүү маалымат каражаттарында жарыяланып турган. Некоторые члены Временного правительства должны рано или поздно ответить и за мародерство, и за банковские ячейки, и за подстрекательство сепаратистов во главе с Кадыржаном Батыровым, и за организацию побега Кадыржана Батырова, и за использование некоторыми членами Временного правительства служебного положения для незаконного обогащения. Олуттуу сонун өзгөрүүлөр ошо бийлик башына келген эле убактын өкмөттүн мүчөлөрүнө келген. Алар бийликке келди, мансапка отурду, дөөлөтү көтөрүлдү, акчаны басышты, кийин болсо баары оптом жыйналып алып, партия түрүндө бийликтин келип бир бутагын толук бойдон ээлеп отуруп калды. Ар кандай социалдык революция бир нече этаптан турат. Маселен, 7 апрель күнү эл бийликти алып берген. Юрист Бекбосун Бөрүбашевдин айтымында калктын мүдө талабын аткаруу ошол кездеги саясатчылардын колунда турган. Баамында алар интрига менен алектенип жатып, социалдык маселелерди унутуп койгон. Мына ошолор азыр болсо кайра чыгып атышпайбы? Мисалы үчүн биз Баланчанын отчетун угабыз, Түкүнчөнүн отчетун угабыз, биз кайра Пашиняндай кылабыз депчи. Ошол убакта эмне үчүн тиги мындан 9 жыл мурун булардын колунда бүт барды бар болчу. Булар ошол убактагы мамлекеттик бийликтин бутактарынын бүт барсын жоюшуп, бүт президенттикти дагы, өкмөттү дагы, сотту дагы, жогорку кеңештин бүт бардык функциясын колдоруна алышкан. Декреттерди кабыл алышкан. 140-150 жакын декрет кабыл алынган. Ошол убакта реформаларды өткөзөбүз деп баягы ар кандай иштерге барышкан. Бирок булар ошол убактагы өзүнүн баягы астына койгон, эл койгон, булардын астына койгон, эл койгон милдетти ишке ашырган жок. Саясаттануучу Турат Акимовдун пикиринде эл тилеги аткарылды деп айтуу азырынча эрте. Экс-президент уяткарган айрым саясатчылар ошол учурдагы иштери үчүн жооп бере турган түрү жок. Тескерисинче көбү азыркы бийлик менен ымалашып алган. Буларга азыр кызмат деле кереги жок болуп калган. Эптеп эле жан жокөрлөнүп эле ошол Сооронбай Жээнбековдун колтугуна кирип, анан ошондойдон баягы кылмыш иши ачылып, жоопко тартылып, кусуп калбайлы деген эле аракет. Мындай саясатчылардан эл кантип арылуусу керек? Же булар бийлик тарапка ыктап олтуруп, 2020 жылдагы шайлоо аркылуу кайрадан бийликке келеби деген суроо жаралат. Юрист Бекбосун Бөрүбашевди да ушул маселе ойлондуруп турат. Андыктан чала чапкыт кабыл алынган мыйзамдарды кайрадан электен өткөрүп чыгуу керек. Келечектеги шайлоого барыш үчүн бизге 2 чоң мыйзам керек. Бул биринчиси жанагы шайлоо боюнча мыйзамдын азыр мен билгенден 4 долбоору жогорку кеңеште жатат. Мына ошондо биз баягы шайлоого акчанын болгон, бийликтин болгон таасирин биз жоготушубуз керек. Жок дегенде азайтышыбыз керек. Бул биринчи мыйзам. Экинчиси бизде иллюстрация боюнча мыйзам керек. Анткени Кыргызстанда баягы ичип жеп, бирок аягында Акаев күнөөлүү, Бакиев күнөөлүү, Атамбаев күнөөлүү, ушулар бизди ушундай аңга тыкты деп элди алдагандар бийликке келбеш керек. Азыркы чиновниктерге Украинадагы президенттик шайлоо мисал болушу керек. Аларда казынага кол салгандан тажабаган эски жүздөрдөн арылууга бел байлашкандай. Мындан улам учурдагы президент Петро Порошенко жана мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенкону колдогондор аз болуп, көбү куудул Владимир Зеленскийге добуш берүүгө аргасыз болууда. Бул революцияны унутпаш керек. Революциянын аркасынан келген бийлик дайым эстеш керек, муну эстен чыгарбаш керек. Мындан сабак албаса тарых аябай кекчил болот. Тарых өзүнүн өчүн алат десе болот да. Бул 7 апрель элдик революциясын унутууга болбойт деп ойлойм. Революция максатына жетишүү үчүн бийлик тоюп алган кошоматчылардан арылып, өткөн окуялардан сабак алышы керек дешет адистер. Бир учурда туңгуюкка кептелген Сингапурду керемет өлкөгө айланткан Ли Куан Ю сыяктуу адамдардын тажрыйбасы да кыргыз бийлигине үлгү болушу керектигин айтышат. Анткени 2 рет бийликти алмаштырган карапайым калктын үмүт тилеги ишке ашпай жаткандай таасир калтырат. Алтынбек Бектуров, Азиз Самарбеков, Алымбек Бектурганов, 7 канал, Бишкек.